Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Дзюдочу Эрлан Шеров Азиададан алтын утуп тарых жаратты. Дзюдочу Эрлан Шеров Кытайдагы Азия оюндарында алтын медалга ээ болду. Бул Кыргызстандын тарыхындагы дзюдо спорту боюнча алгачкы алтын. 90 кг салмак категориясы боюнча килемге чыккан Шеров финалга карай жолдо Кытай, Ливан жана Бириккен Араб Эмирлиги спортчуларын жеңди. Ал эми финалдык кармашта 2021-жылкы Олимпиада оюндарынын коло медал ээси жана 2022-жылдын дүйнө чемпиону Давлат Бобоновду утту. Кыргызстандык дзюдочулар үчүн бул медал Азия оюндарынын тарыхында 3-чү болуп саналат. 2018-жылы Индонезиядагы оюндарда Артур Т менен Владимир Золоев коло уткан. Садыр Жапаров байгелүү кайткан балбандарга акчалай сыйлык тапшырды. Садыр Жапаров күрөш боюнча дүйнө чемпионатынан байгелүү кайткан спортчуларды кабыл алып акчалай сыйлык тапшырды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Мамлекет башчысы жолугушуунун катышуучуларын куттуктап, анда бардык кыргызстандык күйөрмандардын атынан Белградда өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында бекем эркти көрсөтүп, сыноолордон намыс көйлүк менен ийгиликтүү өткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Ийгилигиңердин, жеңишиңердин артында 10, балким 20 жылдаган талбаган эмгек жатат. Спорт менен машыгып жүргөн инсан катары мен сиздерди абдан жакшы түшүнөм. Спортчулардын жеңиштери талбас эмгектен, туруктуулуктан, темирдей бекем эриктен, ошондой эле машыктыруучулардын чеберчилигинен башы аталат. Ата мекениңерди даңктап эле тим болбостон миңдеген жаштардын жүрөгүн жалындатып, Кыргызстандын атын чыгарууга чоң түрткү берип жатасыздар. Мамлекеттин желегин бийик желбиреткен спортчуларды көңүл сыртында калтырбайбыз. Алардын жараткан ийгиликтери татыктуу бааланат, деди Жапаров. Ал Кыргызстан 30дан ашуун мамлекеттин арасынан командалык эсепте 3-чү орунду ээлегенин канаттануу менен белгиледи. Мындай натыйжа биринчи жолу болуп, тарых баракчасы жаңыланганын кошумчалады. Сыйлоо аземинде мамлекет башчы жеңүүчүлөргө төмөндөгүдөй өлчөмдөгү акчалай сертификаттарды тапшырган. Алтын тагынган спортчулар Айсулуу Тыныбекова, Акчол Махмудов, Жоломан Шаршембековго 1 миллион сомдон, күмүш медал тагынган Айпери Медет кызына 750 миң сом, коло медалга ээ болгон Тайырбек Жумашбек уулуна 500 миң сом, ошондой эле спортчулардын машыктыруучуларына да акчалай сыйлыктар тапшырылган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфарт заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кийинен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. Плюс 7977 852 0081. Токтогул ГЭСинде суучул болуп иштеп жаткан Кореянын жараны каза тапты. Токтогул ГЭСинде суучул болуп иштеп жаткан Кореянын жараны каза тапты. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалымат караганда 24-сентябрь күнү саат 9:45 чамасында милицияга суучул көз жумганы тууралуу маалымат түшкөн. Факты Каракөл шаардык ички иштер баш башкармалыгынын каттоого алынып, ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барган. Текшерүү учурунда Кореянын 58 жаштагы жараны 24-сентябрь күнү суу астында тазалоо иштерин жүргүзүп жатып, белгисиз себептер менен суудан чыга албай каза болгондугун аныкталган. Анын сөөгү ошол эле күнү табылып, саат 13:50 чамасында суудан чыгарылган деп айтылат маалыматта. Ал 2020-жылдан бери Токтогул ГЭСинин тереңдик дарбазасында жүрүп жаткан реконструкцияда суучулдар тобунун бригадири болуп эмгектенип келген. Былтыр Кумтөрдөн 17,3 тонна алтын казылып, дээрлик баары сатылды. Былтыр Кумтөрдөн 17 тонна 303 кг алтын казылып, анын дээрлик баары сатылды. Бул тууралуу Финансы министрлиги билдирди. Негизинен 15,9 тонна казуу планы коюлганы белгиленди. Маалыматка ылайык, ири алтын кенден өткөн жылы 27 миллиард 959,4 миллион сом салык түшкөн. Бул 2021-жылга салыштырмалуу 2,7%га көп. Мында Кумтөр Голд Компани ишканасы социалдык айлана чөйрөнү булгоо, суу ресурстарын пайдалангандыгы үчүн төлөмдөрдү аткарганы айтылды. Ысык көл, Нарын облусунун өнүктүрүү фонддору сыяктуу уюмдар үчүн да милдеттенмелер аткарылган.
Жапаров өзбек тарап агып кирген сууну кандай колдонсо да бизге айырмасы жок. Президент Садыр Жапаров жымыкаларда Кытай Кемпироваттан Ферганага таза суу жеткире турган долбоорду каржылайт деп чыккан маалымат боюнча жооп берди. Бул темеде ал Кабар улуттук агенттигине маек курган. Агып кетип жаткан сууну өзбек тарап арык, түтүк же асман менен алып кетеби, кандай айырмасы бар? Ар бир кыймыл аракетти эки тарап макулдашып жасап турабыз. Мындан ары кыргыз-өзбек достугу бекем болот. Аны бир Кудайдан башка эч ким буза албайт, деди мамлекет башчы. Жапаровдун айтымында Кемпироватты илгертен бери 100% Өзбекстан башкарып келген. Былтыр чегара маселеси менен чогуу суу сактагычта чечилген. Келишимге ылайык азыр теңме-тең башкаруу болуп калды. Биздин кишилер дагы отурушат. Мындан ары ушундай болот. Кыргыз тарап суунун 10%дайын пайдаланабыз. Калганы 100 жылдан бери Өзбекстанда агып кетет. Дагы 100 жыл агат. Теңме-тең башкаруу биз үчүн чоң жеңиш. Биринчиден 900 горизонталдан ашып кетпешин көзөмөлдөйбүз. Кургак жерлерибизди суу басып кетпеш керек. Экинчиден плотинадан ылдый турган айылдарга сугатка суу алып турушубуз керек. Ал 3101 кожолукту 3848 гектар жерди камсыздайт, деди президент Жапаров. Ошондой эле ал чагымчыл маалымат каражаттарынын чагымына алдырбоого чакырды. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колубуту жылбай үшүп ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колубутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктуп атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланып. Путин 15 октябрда Бишкекке келет. Орусия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Владимир Путин Кыргызстанга 15 октябрда келерин тастыктады. Анын Беларустун башчысы Александр Лукашенко менен эки тараптуу жолугушуусу Бишкекте өтөрүн РИА Новости билдирди. Буга чейин Александр Лукашенко кечээ Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн, 15 октябрда аны менен Кыргызстанда жолугушууну пландап жатканын билдирген. Дмитрий Песковдун айтымында эки президенттин телефон аркылуу сүйлөшүүсү да болгон. Путин менен Лукашенко телефон аркылуу көп сүйлөшүүлөрүн биз бир нече жолу билдиргенбиз. Күн тартиби өзүңүздөр көрүп тургандай баттан өзгөрүп жатат. Андыктан мындай байланыштардын күн тартиби ар дайым толук деп жыйынтыктады Песков. Адак Хамат Умаров ооруканага жеткирилген УКМКдан анын абалын айтышты. Жогорку Кеңештин Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адак Хамат Умаров УКМКнын СИЗОсунан ооруканага жеткирилгенин жактоочусу Гулаян Убулаева журналисттерге билдирди. УКМКдан билдиришкендей, саясатчы чындап эле кечээ 26 сентябрда эртең менен УКМКнын медициналык бирикмесине жеткирилген. Бирок анын абалы турукташып калды, учурда ал сурак берип жатат, деген УКМКдан журналисттерге. Адак Хамат Умаров 2 сентябрда кармалып камакка алынган. Ал мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталууда. Жаңы жердеги адам өлүмүнө шектелген 2 адам кармалды. Жаңы жер айылында адам өлтүрүүгө шектелген 2 адам колго түштү. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине Чүй милициясынан билдиришти. Милиция шектүүлөрдүн жүргөн жерин аныктап, натыйжада 41 жаштагы АК жана 44 жаштагы ДМ аттуу 2 кишини кармады. Окуя 23 сентябрда саат 15:00 чамасында болгон. Милициянын маалыматы боюнча жаңжала дегенде айылдык жаштар ортосунда чыккан. Буга муундар арасында улууларды сыйлоо талаш тартышы себеп болгон. Кийин ызы-чууга алардын ата-энелери аралашкан. Чыргүчөп отуруп мушташка, курал колдонууга жеткен. Окуядан 69 жаштагы киши каза таап, 36 жаштагы адам ооруканага жеткирилген. Милиция жаңжалдашкан 2 тарап тең бир улуттагылар экенин белгилеген. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, 30дан ашуун киши суракка алынган. Алардын айрымдары абалды курчутуп, ок атышууга чейин алып келген айтылат. Ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө жаңы жер айылынын 69, 35 жана 26 жаштагы тургундары кармалган. Ал эми буга чейин куралчан шектүүлөр 44 жаштагы ДМ менен 41 жаштагы АК изделип жаткан болчу.
Учкун жаңы окуу китептерди басылып чыкты. Тартыштык 3 жылда жоюлат. Учкун мамлекеттик басмаканасынын директорунун орун басары Турсунбек Бейшенбеков окуу китептеринин тартыштык көйгөй 3 жылда чечилерин айтты. Окуу китептери Учкун мамлекеттик басмаканасынан гана басылып чыгып жатат. Бул 2022 жылдын октябрь айында президенттин чыгарган жарлыгына ылайык ишке ашып жатканын Турсунбек Бейшенбеков Спутник Кыргызстан радиосунда билдирген. Анын айтымында мурда билим берүү жана илим министрлиги окуу китептерин чыгаруу укугун жеке менчик басмаканаларга берген болчу. Окуу китептерин мамлекеттик басмаканага болгон Учкун ААКтан басып чыгаруу жарлыгы чыккан соң билим берүү жана илим министрлиги ички процедураларын жүргүзүп, жоолорду иштеп чыкты. Мунун баары бир күндө бүтүп калчу иш эмес экен. Ошондуктан китептер эми басылып чыгууда. Жайкы каникул учурунда эле даярдап койбойт белеңер деген нараазычылыктарды биз да угуп жатабыз. Бирок министрлик тиешелүү иштерин бүтүп, китептерди басмага даярдап, бизге буйртма берген соң гана ишке киреше алабыз. Экинчи көйгөй буга чейин министрлик окуу китептерди чыгаруу укугун жеке менчик басмаканаларга бергендиктен автордук укук да аларда болуп калган. Бул да тоскоолдук жаратты. Министрлик өзү ээлик кылган китептерин бизге берди. Аларды басып чыгарып аймактарга таратып жатабыз. Жакынкы күндөрү 1-класстар үчүн алипе китебин басуу планы турат. Көңүл кубантарлык жагдай, буга чейин министрлик китеп чыгарууга бөлүнгөн каражатты толук кандуу иштете албай, финанс министрлигине кайтарып турса, эми чечкиндүү кадамдарга барып бөлүнгөн каражаттын баарына китеп чыгарууга белсенип жатат. Тактап айтсак, эгемендүүлүк алгандан бери окуу китептерин чыгарууга бюджеттен 122 миллиондон 152 миллион сомго чейин ар жылы ар кандай суммада каражат бөлүнүп, толук иштетилбей келген, деди Бейшенбеков. Ал Учкун мамлекеттик басмаканасы окуу китептерин чыгарууга техникалык жактан 7-8 ай мурда эле даяр болгонун жана учурда күнүнө 10-15 миң нуска китеп чыгара аларын кошумчалады. Нурланбек Шакиев Өзбекстандын президенти менен жолукту. 26 сентябрда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Өзбекстандагы расмий иш сапарынын алкагында аталган өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугушту. Жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды арттыруу маселелери талкууланган. Алгач Нурланбек Шакиев Садыр Жапаровдун жолдогон саламын жеткирип, муну менен катар Өзбекстандагы конституцияны өзгөртүүгө байланышкан референдумдун жана президенттик шайлоонун ийгиликтүү өтүшү менен куттуктаган. Ошондой эле жолугушууда боордош эки мамлекет ортосундагы байланыштарды бекемдөө, соода жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтүү, биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу тууралуу сөз болгон. Анын ичинен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу аталган үч мамлекет үчүн эле эмес, жалпы чөлкөм үчүн маанилүү экени белгиленип, Кыргызстан менен Өзбекстан темир жолдун өз убагында бүткөлүшүнө кызыктар экендиги кошумчаланган. Мындан сырткары тараптар эки өлкөнүн алакасынын учурдагы абалына токтолуп, өлкө башчылары жана парламент төрагалары баштаган мамлекеттик органдардын жетекчилеринин байма-бай жолугушуусу көп маселелерди ийгиликтүү чечилишине өбөлгө түзүп жатканын белгилеген. Алсак, жакынкы эле аралыкта мамлекеттик органдардын жетекчилери 60тан ашуун жолугушуу өткөрүшкөн.